Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен геометриялык прогрессия деген темада видео сабак жасайбыз. Геометриялык прогрессия деген эмне? Геометриялык прогрессия деген бул бир катар. Мисалы үчүн бир санды, каалагандай бир санды үчтү биринчи саныбыз, улам бир санга көбөйткөндөн пайда болгон катарын. Мисалга 3-тү биз 2-ге көбөйтсөк 6, бул экинчибиз. 3-тү кайра 6-ны кайра 2-ге көбөйтсөк 12, бул 3-чү саныбыз. 12-ни кайра улам 2-ге көбөйткөндөн алынган катар геометриялык прогрессия деп аталат. Бул ушинтип улам көбөйүп бара берет. Анда эмесе баштайбыз. Демек, n-чи мүчөсүнүн формуласын кантип чыгарып алсак болот? Биринчи деген бул бир сан, экинчини табуу үчүн биз мисалы үчүн q бизде бул бөлүм. Геометриялык прогрессияны биз b тамгасы менен белгилейбиз. Демек, биринчи санды биз b1, экинчи санды b2, үчүнчү санды b3 деп белгилеп алабыз. Анда экинчи санды табуу үчүн биз бул b1 санын бир жолу бул q санына көбөйтөт экенбиз. Демек, экинчини табуу үчүн бир жолу көбөйттүк. Үчүнчүнү табуу үчүн 2 жолу көбөйтөбүз. Демек, биз бул b2 санын бир жолу q санына көбөйтөбүз. Демек, b1-ди 2 жолу q санына көбөйттүк. Төртүнчүнү табуу үчүн биз бул санды, демек, дагы бир жолу q санына көбөйтөбүз. Байкаган болсоңуздар, биз могул жерде турган бул экинчиге караганда бирге кем болгон санга көбөйтүп атабыз. Демек, b2-ни табуу үчүн биз бир жолу көбөйтүп атабыз. b3-тү табуу үчүн 3 минус 1 2. Демек, 2 жолу көбөйтүп атабыз. b4-тү табуу үчүн биз 4төн 1-ди алсак 3 жолу q санына көбөйтүп атабыз. Ошондуктан bn санын табуу үчүн, n-чи санын табуу үчүн биз n минус 1 жолу q санын көбөйтүп атабыз. Жана мисалы үчүн, эгерде биз b10-чуну таба турган болсок, 9 жолу q санын жазып чыгуу биз үчүн узун. Ошондуктан биз муну q көбөйтүү q эмес, q 2 жолу көбөйтүлгөн. А бул жерде болсо q 3 жолу көбөйтүлгөн жана башка деп даража түрүндө жазып алабыз. Азыр бир геометриялык прогрессияны карап көрө турган болсок, мисал үчүн эмес, давайте 1, 2, 4, 8, 16, 32 жана башка. Демек, биз эгерде бул санды тапкыбыз келе турган болсо, мынакей биз бир санын 1, 2, 3, 4, 5 жолу көбөйттүк. Демек, бир санын биз q-нு табуу үчүн биз бир кийинкини бир мурдакыга бөлөбүз. Демек, 2-ни 1-ге бөлөбүз. Жана бул биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы болсо, андан 1-ди алабыз дагы ошол даражага көтөрөбүз. Демек, бул бирге көбөйтсөң өзү эле келип чыгат. 1-ди жазбай туралы. 2-ни 1-ге бөлсөк 2, 2-нин 5-чи даражасы. Чындыгында эле 32-ге барабар болот. Эми бизге мисалдар берилген экен. Геометриялык прогрессиянын биринчи мүчөсү жана бөлүмү эмнеге барабар дейт. Демек, биздин бул геометриялык прогрессиябыз бул b1, b2, b3 жана башка.
болгон прогрессия. Демек, B биринчибиз бизде көрүнүп турат, кайсыл санга барабар экени. Бул жерде 8ге барабар. Экинчи эсебибизде биздин минус 10го барабар. Үчүнчү эсепте биздин 4кө барабар. Төртүнчү эсепте минус 50гө барабар. Бешинчи эсепте 3кө барабар. Эми Q санын табуу үчүн биз бир кийинкини, демек 16-ны бир мурдакыга бөлөбүз. 8ге. 16-ны 8ге бөлсөк 2. Бул жерден бир гана экинчи менен биринчи эмес, үчүнчү менен экинчини бөлсөк да болот. Демек, Q'ну табуу үчүн биз минус 40-ты 20-га бөлөбүз. Минус белгиси 2 башка болгон санды бөлгөндө минус келип чыгат. 40-ты 20-га бөлөбүз. 2. Үчүнчү эсепте Q'ну табуу үчүн биз 2-ни 4кө бөлөбүз. Кийинки эсепте Q'ну табуу үчүн биз 10-ду 50гө бөлөбүз, минус 50гө. Эки сан тең 10го кыскарат. 10го кыскартып сала турган болсок, 5тен 1 калат. Кийинки эсепте биз Q'ну табуу үчүн 3төн 1-ди 1ге бөлөбүз. Каалагандай санды 1ге бөлө турган болсок, ал сан өзү келип чыгат. Демек, 3төн 1. Бул эсепти чыгардык. Эми кийинки эсепке өтөбүз. Геометриялык прогрессиянын энинчи мүчөсүнүн формуласын тапкыла дейт. Демек, бизге геометриялык прогрессия берилиптир. Бул жерде B1 барабар 4 экен. Q барабар 12/4 3 экен. Эми энинчи мүчөсүнүн формуласын табуу үчүн биз 4-тү 3-түн n-1 даражадагы санына көбөйтөбүз. Болду. Эми кийинки эсеп. B1 барабар биринчи сан 4төн 1. Q барабар бул санды 4төн 1ге бөлөбүз. Бөлүүнүн эрежесинде биринчи сандын өзүн жазабыз, экинчи сандын ордун алмаштырып, тескерисин башкача айтканда жазабыз. Кыскарса кыскартабыз. 2 тең 2ге бөлүнөт. 2ге бөлүп койдук. Эми 2-ни 1ге көбөйтө турган болсок 2, 3-тү 1ге көбөйтө турган болсок 3. Демек, Q саны бизде 3төн 2ге барабар экен. Энинчи мүчөсүнүн формуласы болсо, биринчи санды бул сандын n-1 даражасына көбөйткөнгө барабар. Биз бул жерде 3-тү кашан ичине алып жазган жокпуз, себеби 3 деген бир эле сандан туруп атат да. Бөлчөк сандарда эгер кашан ичине албай жаза турган болсок, бул туура эмес болуп эсептелип калат. Мисалы үчүн bn барабар 1/4 көбөйтүү 2/3 n-1 дей турган болсо, бул 2 гана n-1 даражада, ал эми 3 андай даражада эмес деген түшүнүккө келип калат. Ошондуктан же болбосо кашага алып жазыш керек, же болбосо ар бир санга даража коюп чыгыш керек. Ошондуктан кашага алып жазабыз дайыма. Кийинки эсеп B1 биздин 4кө барабар экен. Q'буз болсо минус 1-ди 4кө бөлгөнгө барабар экен. Бул 1-ди, бул 4кө бөлдүк.
n'inchi müçönün formulası olsa bul 4'tü q'nun minus 1 bölü 4'tün n minus 1. derecesine göbeytkenge beraber olup kaladı. Bu misaldardı çıkardık. Emi keyinki misal olacak. N'inchi müçösünün formulası menen berilgen progressiyanın algaçkı 3 müçösün жазıp çıkkıla jana bn plus 1 bn plus 3'tü tapkıla deydi. Demek biz algaçkı 3 müçösü degende b1'di, b2'ni, b3'tü tabışыбыз керек. b1'di табуу үчүн n'lerden orduna 1'di жазып чыgatırmızık. 7 көбөйтүү 2 1 кемитүү 1. Бул жер 0. Каалагандай сан 0-чү даражада 1ге барабар болот. Демек бул 7 көбөйтүү 1ге барабар экен. Көбөйтө турмусук 7. Экинчи мүчөсүн табуу үчүн n'lerдин ордуна бул формулада 2'ni коюп чыгабыз. Демек 7 көбөйтүү 2 2 minus 1. 2'den 1'de ala turgan bolsok 1, 2'nin 1. derecesi 2'ge beraber 14. Keyinkisin 3. müçösün tabуу үчүn n'din orduna 3'tü koyup жазып чыгабыз. 7 көбөйтүү 2'nin 2. derecesi. 2'nin 2. derecesi 4'gө beraber. 7'ni 4'gө көбөйтө турган болсок 28. Ал эми n plus 1'di сурап атат. n plus 1 канчага барабар деп атат. Анда биз n'дин ордуна бул формулада n plus 1'di коюп чыгабыз. 7 көбөйтүү 2 n'дин ордуна n plus 1 жаздык. Ayağında bizdin minus 1 var bolчу. Minus 1'di жазабыз. 1 кемитүү 1 0. Анда bn plus 1 bizde 7 көбөйтүү 2 n'ge барабар. Эми bn plus 3'tü карай турган болсок, бул жердеги n'дин ордуна n plus 3 деген санды жазып чыгабыз. N'din ордуна n plus 3. Ayağında bizde minus 1 var bolчу. Жаздык. Эми 3'ten 1'di ala турган болсок 2. Demek bn plus 3 bizde 7 көбөйтүү 2 n plus 2'ge barabar экен. Андан кийинки эгерде b1 барабар 3, q барабар 10 болсо b4'tü tapkıla дейт. b4'tü табуу үчүн биз b1'di q'nun 3. 4'ten 1'di kemitiyoruz. 3. 3. derecesine көбөйтөбүз. Orduna koyuyoruz. b4 barabar b1'din orduna 3, q'nun orduna 10. 10'dun 3. derecesi 1, ayağında 3, 0 var degen söz. Demek 3'tü 1000'ge көбөйтсөк 3000. Андан кийинки суроо ушундай эле экен. Бирок b7'ni тапкыла дейт. b7'ni табуу үчүн b1'di биз q'nun 7'den 1'di кемитебиз. 6. 6. derecesine көбөйтүшүбүз керек экен. Демек b7 barabar b1 1 көбөйтүү тамыр алдында 3'tün 6. derecesi. Эми 3'tün 6. derecesini мындан тамырды чыгаруу үчүн 6'ны 2'ge bölөбүз. Себеби бул деген квадраттык тамыр. 6'ны 2'ge bölсөк 3. Анда 1 көбөйтүү 3'tün 3. derecesi болуп калды. Бирок тамыр уже жок. Себеби деген биз муну 2'ge бөлүп атканда ал 2 менен тамыр бири-бирин жоюлуштурду. Demek 3'tün 3. derecesi bul деген 3 көбөйтүү 3 көбөйтүү 3. 3'tü 3'tükö көбөйтсөк 9. 9'du кайра 3'kö көбөйтсөк 27. 27'ge barabar экен. Dedik. Bunu işledik. Эми кийинкисин
Эгерде B1 барабар 2, B5 барабар 162 болсо, Q'nu тапкыла дейт. Демек, B5'ti табуу үчүн биз B1'di Q'nun 5 minus 1 4-cü darajasına көбөйтүүбүз керек. Демек, ордуна коюп чыксак, B5'tin ордуна биз 162'ni жазабыз. Демек, 162 барабар B1'din ордуна 2, Q'nu билбейбиz, табышыбыз керек 4-cü darajасы. Эми Q'nun 4-cü darajасын табуу үчүн биз бул 162'ni бул 2'ge бөлөбүз. Демек, бул жерде кайсы сан болсо, ошол санды бул санга бөлүшүбүз керек болот. Q 4 барабар анда ордун алмаштырып койдум. 16'ны 2'ye bölөбүз 8, 2'ni 2'ye bölөбүз 1, 81. Демек, биз бир санды өзүнө 4 жолу көбөйтүптүрбүз, 81 деген сан келип чыгыптыр. 81'di биз 3'tü 4 жолу көбөйтүп алсак болот. Анда 3'tü 3'кө көбөйтсөк 9, 9'du 3'кө көбөйтсөк 27, 27'ni 3'кө көбөйтсөк 81. Демек, Q бизде барабар 3 экен. Же болбосо, муну деген Q квадратты табуу үчүн бир жолу 81'ден тамыр чыгарабыз. Q'nun өзүн табуу үчүн 2 жолу 81'ден тамыр чыгарабыз деп карап алсак да болот. Ар кандай жолдору бар. Геометриялык прогрессиянын жүрөк менен белгиленген мүчөсүнүн номерин тапкыла дейт. Анда бизге геометриялык прогрессия берилген экен. Биринчи мүчөсү 6'га барабар экен. Бөлүмүн табуу үчүн биз 12'ni 6'га бөлөбүз. Демек, бөлүмү 2'ге барабар экен. Ал эми энинчи мүчөсү 192'ге барабар экен. Эми биз табышыбыз керек бул n'ди. Кантип табабыз? Энинчи мүчөсүнүн формуласын жазалым. B1 көбөйтүү Q n-1 деп. Анда ордуна кое турган болсок, Bn'дин ордуна 192, B1'дин ордуна 6, Q'nun ордуна 2 n-1. Демек, бул сан бизде белгисиз. Муну табуу үчүн биз бул санды 192'ni бул санга 6'га бөлөбүз. 192'ni 6'га бөлө турган болсок, 30 2 32 экен. Демек, 32'ni биз 2'nin канчанчы даражасы түрүндө деп алып алсак болот. Башында эстедиңиздерби? Биз 32'ni 2'nin 5-ci darajасы деп алганбыз. Демек, 32'nin ордуна 2'nin 5-ci darajасы дей турган болсок, бул 2 n-1'ге барабар экен. Демек, эгерде 5 барабар n-1 болсо, n барабар канча болот? 1 бери жака өткөндө белгисин алмаштырат, минус болчу плюс болуп калат, 6. Демек, n барабар 6 экен. 6-чы мүчөсү бул жакта жүрөкчө менен белгиленип коюлган экен. Андан кийинки эсеп B4 барабар 24, B7 барабар 192 болсо, B1'di Q'nu жана n-ci мүчөсүн тапкыла дептир. Биринчини бөлүмүн жана n-ci мүчөсүн тапкыла дептир. N-ci мүчөсүнүн формуласын тапкыла. Анда B4'tü табуу үчүн биз B1'di Q'nun 4 minus 1 3-cü darajasına көбөйтөт элек.
Ал эми b7-ни табуу үчүн биз b1-ди qнун 7 минус 1 6 даражасына көбөйтөбүз. Эми ордуна кое турган болсок бул сандарды b4-түн ордуна биз 24, b7-нин ордуна кое турган болсок 192 барабар b1 көбөйтүү qнун 6-сы. Qнун 6-сын биз 6 жолу көбөйтүлгөнбүз. Q3 кошу 3 же болбосо Q3 көбөйтүү Q3 деп алып алсак болот. Анда 192 барабар b1 көбөйтүү Q3 мынакей. b1 көбөйтүү Q3 болуп калды. А бул жактан могул b1 көбөйтүү Q3 бизде өзү барабар бир санга 24кө. Демек биз могул тегеректин ичиндеги сандын ордуна 24-тү жазып койсок болот. 24-тү жаздык. А тегеректин сыртында бизде Q3 дагы бирөө бар. Эми Q3-тү табуу үчүн 192-ни биз 24кө бөлөбүз. Бөлө турган болсок 8 деген сан келип чыкты. Анда кайсы сан 3-чү даражасында 8ге барабар? 2-ни өзүнө 3 жолу көбөйтсөк 8ге барабар болот. 2-ни 2-ге көбөйтсөк 4, 4-тү 2-ге көбөйтсөк 8. Демек Q3 барабар 2-нин 3-чү даражасы экен. Анда Q кайсы санга барабар болуп калды эгер даражаны карабай турган болсок? 2ге. Демек Q барабар 2 дегенди таптык. Эми муну алып келип туруп бул жерге кое турган болсок, b1-ди таап алсак болот. Анда 24 барабар b1 көбөйтүү 2-нин 3-чү даражасы. Q бизде 2ге барабар болчу, Qнун ордуна биз 2 деген санды жаздык. Эми 2-нин 3-чү даражасы 8ге барабар. Анда 24 барабар b1 көбөйтүү 8. b1-ди табуу үчүн биз бул 24-тү 8ге бөлөбүз. 3кө барабар. Анда b1 барабар 3 болду. Эми n-чи мүчөсүнүн формуласы бизде биринчи мүчөсү, башкача айтканда b1 көбөйтүлгөн Q 2ге барабар n минус 1-чи даражада. Мынакей бизде n-чи мүчөсүнүн формуласы. Демек бизде жообу b1 барабар 3 болду. Q барабар 2 болду. N-чи мүчөсү болсо 3 көбөйтүү 2 n минус 1ге барабар болду. Ушинтип жооп жазабыз. Бул акыркы мисал экен. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин жакшы алыңыздар.